Салам достор, сиз PR TV'ни көрөсүз. Кыргызстан эгемендикти алгандыгына быйыл туура 31 жыл толду. Дал ушул 31 жыл аралыгында 32 жолу өкмөт алмашкан. Ошол 32 өкмөт башчынын арасынан кимиси алгылыктуу иш алып барды деген суроо менен биз бүгүн Бишкек шаарынын тургундарынан сурап көрмөкчүбүз. Анда эмесе кеттик. Кыргызстандын эгемендик алганына дээрлик 31 жыл болуп калды да. Ошол 31 жылдын ичинде жалпысынан 32 жолу өкмөт башчы алмашыптыр. Ошол сиздин оюңузча, сиздин купуңузга толгон кайсы премьер-министр? Эң жакшы иштеген ошондо. Эң жакшы иштеген азыр. Бабанов жакшы иштеди ошол деле. Көп нерсени бизнести ачайын деп аракет кылды, негизичи бирок президенттикке дагы өтпөй калды. Атамбаев менен бир нерсе болуп кетишип. Ошолго дейм. Өмүрбек Бабанов негизи жакшы иштеди. Башкаларын жакшы деле таанып эткенмин, политикага деле анчалык жакын эмесмин. Премьер-министрлердин тааныбайбыз деле биз негизи. Эмеге деле кызыкпайбыз да. Мага Сапар Исаков үйүндө Марстан келип калды. 32 өкмөт башчынын арасынан сиздин купуңузга толгону Апаз Жумагулов, конечно. сиздин купуңузга толгону ким? Эми эме купулга деле толо турчу деле бир министр болуп же президент болушуга чейин эч ким купулун толтурган эч ким болгон жок да. Менин оюм, жеке оюм ушул да. Азыркы өкмөт башчысы алда толот купуңузга. Эми муну өзүбүз деле болгон кыргызстандыктар бүт эле билет да. Бул деле коррупцияга аралашып жүргөн, мурунку немелердин президенттер менен жандашып эле жүргөн киши да. Мына купулга толгондой бул эсеп такка жакшыраак деп алып жүрөт го деп ойлойм. Муну деле жооп бере турчу күнү болот болуш керек. Мен деле ойлойм, купулга толбойт бул. Премьер-министрлерден мен байкашымча бир Өмүрбек Бабанов мындай бир аз иштеди. Азыр өткөн жылы дагы Улукбек Марипов мындай жакшы иштеди деп ойлойм. Менин оюмча. Мындан жакшы иштегендерден Темир жакшы иштеген. Темир Сариевпи? Темир Сариев жакшы иштеген. Мунун балары болбос жала жаап эле жок кылып коюшту да. Бул жакшы иштей турган жакшы кадр болчу да. Сол башкаларына көптөгөндөй көңүл толо берген деле премьер болгон жок. Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында жалпысынан 32 жолу өкмөт алмашыптыр да. Анан ошол 32 премьер-министрдин арасынан сиздин купуңузга толгону ким? Алмазбек Атамбаев. Билбейм. Бардыгы эле болуп кайра түшүп калып атат го, түшүнбөйм. Мага жанакы жаш бала ким эле? Премьер-министр жаш бала ким менен Атамбаев менен иштешкен ким эле? Сапар Исаковпу? Сапар Исаков жакшы иштечү билбейм. Менин өзүм ал менин мнением. Исанов. Насыр Исанов тең жигит болуп, жакшы иштеп аткандан кийин кайтыш болуп кетпеди. Булардын ичинен бул так иштеди дегени бул Өмүрбек Бабанов деп ойлойм. Себеби бул жөнөкөй эле бир справка ала турган болсоң, айыл өкмөтүнө барсаң 3 жерге барасың да, буга кир, адибине барасың, бирине жөнөтөт. Бабановдун эң жакшы кылганы элге бул паспортту бир эле жерге барасың, ГРС барасың, керектүү мамлекеттик документин таштадың. 2 жумадан кийин документин алып кете бер. Бул бир Кыргызстан ичинен бул жеке ишкерлер өзүнүн бизнесин ача турган болсо, дагы ар кандай лицензияларды требует этет да. Буну алып кел ошол сыяктуу. Ошол жактуу 200дөн ашык лицензияларды жойгон. Бул эки. Андан кийин бул Кыргызстанда бул эң глобалдуу маселе болуп аткан бул кумтөрдө ар кандай зыяндуу заттарды өзүнүн жол жобосу менен жок кылбай, булар жөнүнө алып барып көмүп салганы, жана хвостохранилищени бул суунун агым жээгинен салганы, ал хвостохранилищеден суу жерге сиңип зыяндуу заттар суудун агымы менен кошо бул эл ичип атат да. Ошолордун баарына комиссия түзүп, кумтөргө бул Кыргызстандан 16 гектардан ашык жер өтүп кетейин дегенде, ошол комиссиянын негизинде Бабанов алып калган да. Ал ошол жерде айтылат, 40 тоннадан ашуун алтын бар болду деп. Вот ошолордун баарын Кыргыз мамлекетине кайтарган бул Бабанов болгон менин билишимче. Калган министрлер айта албайм. Биздин өзгөрүп аткан себеби да ушул. Менимче, допустим, бир өзү мен жол салам дей турган болсо, ал жол бүт электе алып министр кетип калат, кийинки министр келет, мурункусунан туура эмес нерсе болгон болсо, ал ответственность албайт да. Ал мурунку немеге калды, бири-бирине стрелканы бири-бирине көргөзөт. Так жумушту бүтүргөн менимче Бабанов болгон. Биринчи менин купулума каучканын ичинде толгону Чыңгышев Турсунбек деген болгон. Ким уурдабаса келесо дегенчи. Ошондой иш чараны көтөрүп чыккан келесо иши уурдабайт деген.
Ошондон баштап элдин баары тең жапыртуур болуп жүргөн да. Андан башкасынын баары тең эле күн карама. Аларга реальный власть берилген жок. Президенттин көргөзмөсүн аткарып, президентке күч келген күнү жумуштан таштап кетип калды. Ошо биз мындан 30 жыл мурда бүгүнкүдөй жумуш болгондо биз эмгичекти алдаганча алдыда турмушубуз жакшы болмок. Азыр бай менен жарды деп туруп реальный экиге биздин коомчулук бөлүнгөн. Мисалы үчүн сен экөөбүзгө 100 сом кыйындыкты табыштагы туудурса, кээ бир адамдар бар миллион сом менен ойногон. Сен экөөбүз 100 сомду кандай пайдалансак, алар миллионду ошондой пайдаланышат. Бүт мамлекетти уурдап, кимдин колунан жеп аткан жалаң экөөбүздүн акчабызды уурдап жешти да кыскасы. Асырды уурдап атат. Ар кандай жолдор менен. Мектеп рахмат. Сары билип алдым го мен. Мен оюм. Ушу жакшы иштеп ошо сары. Биз көп политикага аралашкан эмеспиз да. Билбейм, тааныбайм даже. Сиз эсиңизде барбы? Башында эң аракет кылганда эчтекеге аралашпай жаткан Насырдин Исламов эле болсо керек, башка эч ким болбосо керек. Бүт эле чөнтөк иштеген. Бүт эле буйрукка иштеген. Үстү жакка иштешкен. Андан башка ошо эң ак иштеген Насырдин Исламов ошончу жок кылып коюшту. Өкмөт башчылардан Марипов иштебеди, акыркылардан. Мен ошол кишини билем, мындай кичине иш көргөздү да. Оюмча Алмазбек Тумодин, Алмазбек Атамбаев. Ошол. Мына азыркы премьер-министр жакшы алып барып атат, Акылбек Жапаров. Кайсы иштерин айта аласыз? Мына азыр Кумтөргө канча аракет салымын салды. Экинчиден мына азыр өйдө жака резиденция салабыз деп атышат, Ак үйдү. Аябай жакшы экен. Мен бүгүн эртең менен көрүп келдим. Пробкада болбойт, ал жерде тарыхта биринчи жолу Ак үй салынып атат. Аябай жакшы. Жакшы иштери. И налог боюнча азыркы системаны жана машинкаларды киргизип атат. Дүйнө жүзүндө бардык жерде бар экен. Азыр Турцияга мисалы барып көрсөңүз, бүт кичинекей машина, чоң машина жок, салыктан качат, салык төлөбөйт. Коркот. А бизде караңыз, жарымынан көп чоң машина. Бүт баарына салык киргизиш керек. Салыксыз өнүкпөйбүз биз, эч качан өнүкпөйбүз. Бюджет жок да бизде. Акаевдин убагында иштеп кеткен, кийин авария болуп каза болуп калбадыбы? Ким эле ошону унутуп атам, ошол киши болчу, экономист. Ошол киши болчу. Мага эң жакканчы. Андан кийинкилерди айта албайм. Акыркылардан эч кимсе купуңузда болгон жокпу мында, э? Жок, эми бул орун алмашкандан эме сумма өзгөрбөйт дегендей эле бүт жакырчылыкка алып келип атпайбы. Эчтеке көбөйтпөйт. Эчтеке кошпойт. Кошсо дагы мына жаңы жылдан баштап аласыңар дейт дагы кошобуз деп. Ал күзгө айланып келет да, күзгө келип такалып калат дагы, күзүндө кайра эме кылат да баягы. Эмне кылат десем. Өзгөртүп берет. Анан кайра эле ошол. Мага ошол ишан жакшы. Премьер-министрлерден бе? Эме Бабанов. Көрүнүктүү. Сапар Исаков кичине иштеди, бирок аягына чыккан жок да. Ошол экөө экен, белгилүү кичине мындай Кыргызстанга мындай кичине жакшы иштегендер. Насырдин Исанов калды го, мен эсимде калганыч. Албай азыр иштеп кетпеди, 2-3 жыл иштеди. Анан калгандарын билбейм, айта албайм. Эми кулма толгондон эч кимде эле жок го дейм. Кыргызстан үчүн чын жүрөктөн иштеп берген жок эч кимиз. Менин оюмча. Эми Садыр Жапаров деп атат, Садыр Жапаров деле эч кандай жыйынтык көрө алган жокпуз негизи. Мен эмес, эми баары эл эле да. Менин оюмча азыр Садыр менен Ташиевдин убагында азыр чек арада өтө эле акыбал кырдаал, аябай эле курс болуп да. Менин оюмча Атамбаев убагында андай нерсе болгон эмес. Эмеччи бул президент эмес, премьер-министрлер болот го. Өкмөт башчыларынын шартында.
ошол караштан салыштырмалуу сизге жакканына салыштырмалуу. Салыштырма мага жакканына эч ким деле чын көрө алган жокмун, ачыгын айтканда. Эч ким азыр бүт эле чоң кызматта иштегендер эл үчүн иштеп бербейт да. Только өзү үчүн. Карапайым элди ойлогон эч ким жок да. Ачыгын айтканда. Баягы эмеде премьер-министр болгондо Бабановдун убагында бир аз жылыш болуп келатып анан кайра эметип койбоду. Премьер-министр болгондочу Бабановдун убагында бир аз жылыш болгон да. Эмени кредиттерди азайтты, эмелерди азайтты ошол кезде элечи. Ата кандай деле аябай чыгаандар деле чыккан жокпу. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй биздин сурамжылоого жалпысынан Бишкек шаарынын 50ден ашуун тургуну катышты. Сурамжылоого катышкан жарандардын басымдуу бөлүгү тилекке каршы эч бир өкмөт башчынын аткарган, алып барган иштерине ыраазы болбогондугун айтып өтүштү. Ал эми калган добуштарды бөлүштүрө келгенде биринчиликти Өмүрбек Бабанов ээледи. Тагыраагы ага жаштардын жана орто мундун өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү Өмүрбек Бабановдун аткарган иштерине ыраазы болгондугун билдиришти. Ал эми бизди таң калтырганы экинчи сапты эң алгачкы өкмөт башчы Насирдин Исановдун алгандыгы болду. Ага ошол көбүнчө улуу курактагы улуу мундун өкүлдөрү Насирдин Исановдун алып барган иштери купулуна толгондугун баса белгилеп өтүштү. Ал эми үчүлтикти болсо азыркы тапта саясий бозгундо жүргөн мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков жыйынтыктады. Ошондой эле аталган өкмөт башчыларынын катарына мурдагы өкмөт башчылар Улукбек Марипов, Темир Сариев, Алмазбек Атамбаев жана азыркы тапта иштеп жаткан өкмөт башчы Акылбек Жапаров кирди десек болот. Ал эми калган өкмөт башчыларынын аттары эмнегедир шаар тургундары тарабынан таптакыр аталган жок. Тагыраагы туңгуч президент Аскар Акаевдин убагындагы өкмөт башчы Амангелди Муралиев, Кубанычбек Жумалиев, Николай Танаев, ошондой эле Курманбек Бакиев президент болуп турган убактагы өкмөт башчылар Феликис Колов, Егор Чудинов, Данияр Үсөнов жана Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган убактагы өкмөт башчылар Абылгазиев, Бороновдордун аттары эмнегедир эл тарабынан таптакыр аталган жок. Биз бул темадагы дал ушундай сурамжылоолорду республика боюнча ар кайсыл аймактардан дагы жасап көрмөкчүбүз. Жана ошондой эле эл өкүлдөрү, деги эле министрлер, кайсыл саясатчылардын мамлекет үчүн кандай иш алып баргандыгы тууралуу ар кыл тармактардан дагы алдыда жасайбыз. Андыктан сиз биздин каналга катталыңыз. Бул видео жакса лайк басыңыз жана ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Сизге кайсыл өкмөт башчы анын аткарган, аркалаган иштери жаккан болсо, аны белгилеп өтсөңүз болот. Ошондой эле бул видеону башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.